Казакстандын Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешине төрагалыгы жана аталган абройлуу орган курамындагы кызматы дүйнө коомчулугу тарабынан жогорку баага ээ болуп жатат. Бул тууралуу уюмдун мурдагы башкы катчысы Пан Ги Мун маалымдады. Саясий ишмер президент Нурсултан Назарбаевдин ядролук куралды таратпоо тууралуу демилгесин өзгөчө белгилеп өттү. Сеулда өткөн жолугушуунун алкагында Казакстандын Корея Республикасындагы элчиси Бакыт Дүйсенбаев өлкөнүн эл аралык уюмдары менен байланыштарын өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Пан Ги Мунга Казакстандын көз карандысыздыгына арналган медалин тапшырды. Ошондой эле быйыл буга айында өтө турчу Астана экономикалык форумуна катышууга чакырды. С господином Пан Ги Муном у нас очень хорошие отношения. Пан Ги Мун мырза менен жакшы карым-катнаштабыз. Казакстандын эл аралык аренадагы демилгелерине ар дайым колдоо көрсөтүп келет. Өткөн жылы Пан Ги Мун мырза Астана экономикалык форумунун жумушуна конок катары катышып, өлкөбүздүн президенти Нурсултан Назарбаев менен жолуккан. Быйыл Астана экономикалык форумуна дагы да катышат деп үмүттөнөбүз. Надеемся, что в этом году он также сможет посетить Астанинский экономический форум. Чын Куран айында Казакстандык тынчтык куруучулардын Ливандагы кезектеги миссиясы аягына чыгат. Алардын ордун атайын даярдыктан өткөн 120 тынчтык куруучу алмаштырат. Бүгүнкү күндө аскерлердин кийинки агымы Алматы облусунда атайын даярдыктан өтүп жатат. Please calm down and tell me where are you going, sir? I'm going home. I have a problem. I have a just blasting system in it. Тынчтык куруучу болуу үчүн билектин күчү жетишсиз. Психологиялык тест тапшырып, англис тилин эркин өздөштүрүү, жергиликтүү эл менен тил табышуу ыкмаларын билүү да зарыл. После тех отборов прошли. Тандоо этаптарынан ийгиликтүү өткөн тынчтык куруучулар тобу аскери медициналык, аскери инженердик даярдыктан өтөт. Окуу машыгуу алкагында аскерлерге ар түрдүү ооруларга каршы эмдөөлөр жасалды. Является специфическим для нас. Жоокерлерге тынчтык куруучулардын негизги милдеттерин тажрыйбалуу адистер үйрөтөт. Анын бири Асылхан Амангали уулу. Подполковник Африкадагы жашоочуларга гуманитардык жардам көрсөткөн буунун жоокерлеринин катарында болуп келген. Аскери кызметчилер патруль кезинде Патрульдоо учурунда аскер кызматкерлер демонстрация жана провокацияларга туш болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан тынчтык куруучулар жергиликтүү элдер менен сүйлөшүүлөргө даяр болуп, мындан сырткары алар калкка жардам берүүгө даяр болушу керек. көмөктөшүүгө дайын болуу керек. Эскерте кетсек, казакстандык тынчтык куруучулар буунун Индия батальонунда кызмат өтөйт. Аскерлердин ротациясы жылына 2 жолу жүргүзүлүп турат. Кытай Казакстандын дүйнөлүк электр желесин куруу долбооруна катышуусуна кызыктар. Аталган өлкөнүн дүйнөлүк коомчулукка сунуштап жаткан долбоорунун өзөгү дүйнөдөгү альтернативалык энергия өндүргөн электр желелерин бириктирүү. Бул дүйнө элин энергияны үнөмдүү пайдаланууга үйрөтүп, курчаган чөйрөнүн булгануусун азайтат. Казакстан бул долбоорго жогорку кызыгуу көрсөтүп жатат. Алдыдагы убакытта Кытайдын сунушу ар тараптан талданып, техникалык негиздеме даярдалат. Сегодня нам презентовали технологические. Бүгүн бизге бул долбоордун технологиялык артыкчылыгын тааныштырышты. Ишке ашырып жаткан долбоорлор абдан жакшы. Алардын илимий базасы жана изилдөөлөрү менен таанышуу үчүн делегацияны Казакстанга чакырдык. Кытайлык өнөктөштөр чыгашасы аз электр тарата турган жогорку вольттук желелерди сунуштап жатышат. 2000 чакырымга болгону 7% чыгаша кетет. Эскерте кетсек, дүйнөлүк электр желесин түзүү долбоорун Кытай 2015 жылы буунун башкы ассамблеясында тааныштырган. Аны ишке ашырууда Кытай электр энергиясын эффективдүү пайдаланууну өздөштүрүп, альтернативалык энергетиканы жигердүү өнүктүрүп жаткан Казакстандын колдоосуна үмүт артат. Маңғыстау облусу жигердүү өнүгүү үстүндө. Аймактын өнүгүшүнө жергиликтүү порттордун кошуп жаткан үлүшү мол. Быйыл Курык порту 2,5 миллион тоннадан ашуун жүк ташууну мерчемдеп жатат. Бул өткөн жыл менен салыштырганда 1 миллион тоннага көп. 4 кеме токтоочу жай күнүнө 8 кемени кабыл алат. Кытайдан чыккан жүк Казакстан, Азербайжан, Грузия, Түркия жана Украина аркылуу Европага жөнөтүлөт. Осында жолаушылар мен жүргүзүүчүлөрдүн Ушул жерде жүргүнчүлөр менен айдоочулардын документтерин жол-жоболоштурабыз. Бардык жумуш автоматтык түрдө жүргүзүлөт. Ушундай таза жана кооз имаратта жайгашканбыз.
Корек порты азербайжандык өнөктөштөрү менен өз ара эффективдүү кызматташтык орнотуу тууралуу келишишти. Бүгүнкү күндө Баку менен туруктуу паром каттамы жайгашкан. Алдыдагы убакытта Түркмөнстан жана Иран өлкөлөрүнө башка да паром желелерин ачуу мерчемделген. Эскерте кетсек, чөл менен Каспий деңизи кошулган аймакта жайгашкан Маңгыстау облусу Байыртадан Улуу Жибек жолунун транзиттик аймагы жана ири соода жайы болгон. Аймак бул аброюн бүгүн да сактап келет. Өткөн жылы бул жерге 200 миңден ашуун турист келген. Ал эми 7 жылдан кийин алардын саны 750 миң адамга чейин өсүшү мүмкүн. Если он будет слышать, что здесь создан геопарк, который находится под эгидой ЮНЕСКО, будет... ЮНЕСКОнун жардамы менен геобак курулганын угушса, бул жерге келүүчүлөрдүн саны өсөт. Аймакта казак улуттук кол өнөрчүлүгүн өнүктүрүп, ишкердик менен да алектенүүгө болот. Национальное ремесло. То есть будет вот такая возможность заниматься предпринимательской деятельностью. Азыр деңиз жээктеринде масштабтуу архитектуралык ансамбль курулууда. Ал Актауну айланып бир нече чакырымга созулат. Кийинки жылы Каспийдин жээгинде ири габариттик кургак жүк ташый турган кемелерге арналган порт салынат. Крандардын жумушу уюштурулат. Нур Отан партиясынын жаңы программасы жарандардын кызыкчылыктарын коргоого багытталган. Ал мамлекет башчысынын тапшырмасындагы ар тараптан жаңыртуу жараянын камсыз кылат дешет серепчилер. Ошондой эле бизнес, мамлекеттик башкаруу, ден соолук, билим берүү тармактарды өнүктүрөт. Айрыкча жаштарды колдоого өзгөчө көңүл бөлүнөт. Бир нече жылдын ичинде жаштарга катысты мемлекет тарапынан арнайы көмөк түрлөрү. Бир нече жыл ичинде мамлекет тарабынан жаштарга кошумча колдоо көрсөтүлөт. Жаштарды айыл аймактарга тартууга көңүл бөлүнөт. Бул үчүн жаштардын ресурстук борборлору иш алып барат. Өлкөдө алардын саны 200гө жакын. Ошондой эле атайын курстар, тренингдер жана жаштарга арналган семинарлар өткөрүлөт. Бизде жаштар ресурстук орталыктары деген бар. Улардын саны Казакстан боюнча 200ден асат. Партия программасынын басымдуу багыттарынын катарына жогорку билимди жеткиликтүү кылуу болуп жатат. Жаштардын дүйнөлүк атаандаштыкка ылайык сапаттуу билим алуусуна бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүү керек. Ал эми бул үчүн мыкты адистерди тартуу маанилүү дешет серепчилер. Алар ишкерлердин жаңы инновациялык муунун калыптандырат. Качество образования у нас. Билим сапаты эң алгач окуучулардын билимине байланыштуу. Бул багытта айрыкча 3 тилдүүлүктү белгилеп өткүм келет. Статистика боюнча биздин өлкөбүздүн жашоочуларынын 53% жогорку билим менен камсыз болгон. Башка өлкөлөр менен салыштырганда жакшы натыйжа деп айтууга болот. Алдыдагы милдет ушул билимди жумуш берүүчүлөрдөн рыноктун талабына ылайык кылуу. Ушул багытта кызуу жумуш жүргүзүлөт деп ойлойм. Казакстандык жаш дипломаттар быйыл 10дон ашуун эл аралык деңгээлдеги такшалмадан өтүшөт. Өлкөнүн тышкы саясатына аралашып жүргөн жигердүү жаштар кесипкөй билимин Жапония, Кытай, Сингапур, Индонезия, Нидерланды жана Европа өлкөлөрүндө жогорулатышат. Ошондой эле ата мекендик адистер алдыдагы жаз мезгилинде Лондондо өтө турган жаштар форумуна катышууну көздөп жатышат. Я желаю нашим дипломатам, которые... Мен ушул форумга катыша турган биздин дипломаттарга ийгилик каалап кетким келет. Бул чындыгында абдан абройлуу пикир талаш аянты. Анткени ал жыйын өз аймагында оюн эркин жеткире билген көптөгөн өлкөлөрдүн дасыккан дипломаттарынын башын бириктирет. Алар өз ара тажрыйба бөлүшүп, бири-биринен көп нерсени үйрөнө алышат. Артем Кузьминдин Казакстандын тышкы өлкөлөрү менен өз ара эффективдүү карым-катнашын орнотуу иши менен алектенип жүргөнүнө 10 жыл болду. Бүгүнкү күндө ал Казакстан менен Канада, ошондой эле Латын Америкасы жана Кариб өлкөлөрүнүн ортосундагы өнөктөштүктү өнүктүрүү боюнча департаментинин жетекчилик кызматын жогорку жоопкерчилик менен аткарып келет. Я думаю, очень важно, что этот год у нас объявлен годом молодежи. Быйыл жаштар жылы деп жарыяланышы абдан маанилүү деп ойлойм. Бул жаштар өлкө саясатынан сырткары калбай, аларга колдоо көрсөтүлүп жатканынын далили. Биз өлкөнүн өнүгүшү менен бирге өсүшүбүз керек. Жаштарга кайсы багытта иш алып баруусу керектиги тууралуу маалымат берилди. Эң башкысы жаштар ушул мүмкүнчүлүктөрдү кое бербей, өздөрүн болушунча ар тараптан тааныта билүүсү керек. Окуу, спортто алгыр болуп, жеке чыгармачылык талантын ачууга шарттар түзүлгөн. Ошондуктан курчойлор жана кыялдарды ишке ашыруу кези келди. Казакстандык жаштар өнүгүүнүн даңгыр жолуна түшүүсү керек. Современная казахстанская молодежь может найти в нашей стране, использовать для своего развития.
Казакстандын тышкы саясат мекемеси өкүлдөрүнүн айтымында Казакстанда быйыл Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында жаштар форуму жана түрдүү чет өлкөлүк өнөктөштөрү менен жолугушуулар мерчемделип жатат. Максат өлкө жаштарынын жигердүүлүгүн жогорулатуу. Бизнес жараяндарын санариптештирүү бул замандын талабы болуу менен бирге ишкана өнүмдүүлүгүн арттыруунун абдан эффективдүү жолдорунун бири. Казакстандын борборундагы Астана хаб мекемесинде өткөн жыйында чакан жана орто бизнести санариптик системага өткөрүү сыяктуу инновациялык чечимдеринин мааниси тууралуу сөз болду. Технопарк резиденттери эл аралык IT компания өкүлдөрүнүн оозунан бизнести санариптештирүүнүн негизги куралдары тууралуу угушту. Мисалы, Microsoft Казакстан компаниясынын башкы мүдүрү Тибор Калеяк булуттуу эсептөөлөр жана жасалма акыл эс технологияларына тиешелүү тажрыйбасы менен бөлүштү. Анын айтымында жаңы куралдардын мүмкүнчүлүктөрүн ири өндүрүш очоктору менен бирге чакан бизнесте көрүп өздөрүнө киргизүүдөн тайманбашы керек. Цифровизация — это просто подход как компания. А даже это, как я сказал, это... Санариптештирүү бул жөн гана иш алып баруунун бир ыкмасы. Мамлекеттик деңгээлдеги мекеме же жөнөкөй жарандарга кандайдыр бир кызмат түрүн сунуштаган чакан ишкана болсун, бул ыкма эффективдүү болот. Эң негизгиси жумуш жараянын санариптештирүү. Бул технологияларды колдоонун аркасында кызмат же өнүм түрлөрү эффективдүү баада, ылдам жана сапаттуу жасалат. Получали эти услуги или продукты быстрее, эффективнее, за лучшие цены. Бизнесте заманбап техникалык чечимдерди пайдалануу санариптөө Казакстан программасынын алкагында абдан өзөктүү болот дешет адистер. Серепчилердин божомолу боюнча электрондук өкмөт системасын көбөйтүп, мамлекеттик кызматтарды санариптик форматка өткөрүү алгач өлкөнүн алдыңкы үлгүдөгү технологиялык жаңыруусун камсыз кылат. Агроэкспо жибек жолу Казакстандын Ош шаарында салттуу айыл чарба көргөзмө жарманкеси өтүп жатат. Быйыл 15-чи жолу уюштурулуп жаткан иш-чарага түштүк аймактын дыйкандары катышууда. Бул жерде жазында эгин эгүү жумуштарын баштоого керектүүнүн баары бар. Уруктар, жер семирткичтер, өсүмдүктөрдү коргоо шаймандары, кеңеш бере турган адистер да ушул жерден табылат. Абдулла Капаров багбандарга эргежел жемиш бактарын өстүрүүнүн артыкчылыктары тууралуу айтып берет. Алар аз орунду ээлейт, аларды өстүрүү да оңой. Негизгиси жемиштер коңшу мамлекеттердин рыноктарында жогорку суроо талапка ээ. Эгерде рынок сурап аткан нерсени биз өндүрүп бере албасак, биз кандай өсөбүз? Бизде эң биринчи биздин азыр кыйналып аткан эмебиз бул биздин маалыматтык. Экспорт кирешени жогорулатуунун жакшы мүмкүнчүлүгү, бирок тышкы өлкөгө өнүм жеткирүүнүн өз талаптары бар. Химиясы аз, органикасы көп болуусу зарыл. Бул багытты өнүктүрүүдө биофабрикалардын жардамы жогору. Экологически чистый продукту биздин таможенный союздан өткөзүп атат да, ошондуктан биздики бул жылдан жылга өсүп атат. Биз эми 3-4 жылдан бери кылабыз буну. Только Казакстан, Тажикстанга экспорттар кылабыз, химикаттар илажы барынча колдонбойбуз. Акыркы жылдары Кыргызстанда чарбачылыктардын басымдуу бөлүгү синтетикалык жер семирткичтерден баш тартып, органикага көңүл бөлүшүүдө. Оштогу биофабриканын кардарларынын саны былтыр өткөн жыл менен салыштырганда 2 эсеге өскөнү анын далили. Флоренция мозаикасы кайра жаралуу доорунда пайда болгон өнөр. Бүгүнкү күндө аны жасоону Борбор Азия чеберлери жогорку деңгээлде өздөштүрүшкөн. Тажикстандык сүрөтчүлөр Джамшед Жураев менен Насим Негматов чыгармачылыктын бул түрү менен 25 жылдан бери алектенип келишет. Чеберлер жарым асыл жана сейрек кездешкен таштардан уникалдуу эмгектерди жасашат. Мозаика жасоо чыдамдуулук менен көп убакытты талап кылат. Ар түрдүү түстөр аркылуу таштарды кооздоп чогултуу үчүн сүрөтчүнүн фантазиясы жана таланты болушу зарыл. Флорентийская мозаика – это древнее искусство. Флоренция мозаикасы байыркы өнөр. Ал укмуштуудай Лоренцо Медичинин убагында 500 жыл мурда Флоренцияда пайда болгон. Бул техника дүйнөдө Флоренция мозаикасы деп аталат. Негизинде аны Италияда Пьетро Дура каттуу таш деп аташат. Чеберлер каттуу таштарды гана пайдаланышкан. В Италии Пьетро Дура, что значит твердый камень. Использовали твердые сорта камня. Тажик сүрөтчүлөрүнүн мозаикасы Шанхай кызматташтык уюмунун штаб-квартирасынын герб залына көрк берип турат. Азыр чеберлер ушул багыттагы жумуштарын улантышууда. На каждое государство цветок. Это Россия ромашка,
Таджикистан у нас. Ар бир мамлекеттин өз гүлү бар. Орусия ромашка, Тажикстан роза, Өзбекстан жоогазын, Кыргызстан жапайы жоогазын, Казакстан гүлдөп турган алма багы, Индия лотос, Пакистан жасмин жана Кытай пион. Лотос, Пакистан жасмин и Китай пионы. Мозаика жасоочу тажикстандык чеберлердин уникалдуу эмгектери жергиликтүү аймакта гана эмес, чет өлкөлөрдө да жакшы белгилүү. Байкоңур атактуу ирландиялык фотографтын көзү менен Москвадагы космонавтика музейинде биринчи жолу возвращение көргөзмөсү уюштурулду. Эндрю Макканейл фотосүрөттөргө эл аралык космос станциясында экипаж мүчөлөрүн жерге конуу жана аларды тосуп алуу мезгилдерин тарткан. Автордун сүрөттөрүндө ракеталарды асманга учуруу жана кондуруу көчмөн элдердин урпактарынын күнүмдүк жашоосуна кандай киргенин көрсөтөт. Фотосүрөтчү эмин эркин казак талаасын көрүп таң калганын да жашырбайт. Көчмөн элдердин жашоо салты кылымдар бою сакталып калыптанып калса да, казак салттары заманбап технология менен бирге өнүккөн дейт ал. Эндрю Макканейлдин айтымында ал өзүнүн эмгектеринде адамзат тарыхын көрсөтүүнү көксөгөн. Байкоңурдагы космонавттардын жерге конгону тууралуу көп уктум. Ошондуктан мен Казакстанга барып, казак талаасын көргүм келди. Казакстандан сырткы аймактарда жана керек болсо Орусияда да бул жер тууралуу көп адам биле бербейт. Мен космонавттардын конгонун көрдүм. Бул таасирдүү окуя. Андай көрүнүштөрдү байкап туруп, адамдар бирге иштесе, адамзаттын жок болуп кетпешине мүмкүнчүлүк бере тургандыгы тууралуу картина элестелет. Мен аны документтештирүүнү кааладым. Мен ошондой эле адамзат келечегинин кайсы багыттары өнүгүп бара жаткандыгы жана адамдар үчүн космостун маанилүүлүгүн тууралуу айткым келди. Для меня всегда Байконур был открыт только с одной стороны. Мен Байкоңурду ар дайым бир жагынан космос индустриясы, гемилер, ракеталар учуруу мезгилдерин гана көргөм. Бирок мен күз мезгилинде жерге кондум. Ошол кездеги талаа жыты, алма даамы азыркыга чейин эсимде. Ал эми бул фотосүрөттөрдөн өзүм үчүн таптакыр өзгөчө жаңылык ачтым. Казак стилиндеги заманбап кийимдер менен жасалган буюмдарды жасаган атамекендик дизайнерлердин арасында алтын оймок сынагы жарыяланды. Уюштуруучулардын айтымында бул жарышка Казакстандын каалаган жараны катыша алат. Алар ишкердик кийимдин мыкты дизайны, спорттук жана балдар кийими, үйгө арналган токума заттар, ошондой эле улуттук жасалгалары аталмалары боюнча өз багын сынашат. Эмгектердин бардыгында улуттук оймо чиймелер болушу керек. Аны менен катар спорттук бут кийимдин үлгүлөрү да кабыл алынат. Участие в конкурсе предельно просто. Все, что вам нужно сделать. Сынакка катышуу шарты өтө жеңил. Ал үчүн аялдар ишкердигинин веб-сайтына кирип, 6 аталманы көрөсүз. Өзүңүз тууралуу маалыматтарды толтуруп, кийин эмгектериңиз тартылган кыска видео тасмага шилтеме калтырышыңыз керек. Ссылку на краткое видео о вашем творчестве. Сынактын дагы бир милдети жеңил өнөр жай ишканаларынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында кийим өндүрүүчүлөр менен дизайнерлердин арасында кесипкөй диалог аянтын куруу. Бул конкурстун эң бастамасында алдымызга койгон максатыбыз элбасы бир эмес бир нече эле. Бул сынактын башкы максаты атамекендик жеңил өнөр жайды жаңы деңгээлге алып чыгуу. Бул тууралуу өлкө башчысы да бир нече жолу айтып өткөн. Бүгүнкү күндө атайын тармактын 90% аялдар. Мен оюмча алтын оймок жаңы сынагы көпчүлүк үчүн кызыктуу болот. Себеби аты жана максаты бизге абдан жакын. Жалпы улуттук байкау барлыктерине кызык болот деп сенімдіміз. 3 этаптан турган мелдештин жыйынтыгы жылдын аягында белгилүү болот. Жеңүүчү дизайнерди сыйлоо аз эми 5 айынын 25-ине мерчемделген. Адабият дүйнөсүнүн белгилүү жанры поэзияда өзүнүн кол тамгасын калтырган ыр падышасы, казактын аялдар лирикасынын негиздөөчүсү. Астанада Казакстандын эл жазуучусу Фариза Оңгарсынованы эскерүүгө арналган поэзия кечеси өттү. Парасат орденинин кавалери, көрүнүктүү акындын 80 жылдык мааракесинин алдында коомдук ишмерлер, калемгерлер сөздүн алтынын тандап жазган сөз чеберинин өмүрү менен чыгармачылыгына токтолуп, жаштарга дагы бир жолу насыйкаттап өтүштү. Бардык оюн кагазга түшүргөн уникалдуу акындын чыгармаларында терең маани камтылган. Фариза Оңгарсынованын сөздөрүнө обон жазылып, көпчүлүккө кеңири белгилүү болгон. Анама, агаларыма деген такпактары унайт. Мен Фариза Оңгарсынова. Менин туугандарыма анын ырлары абдан жагат. Мен дагы Фариза Оңгарсынованын чыгармаларын көп окуйм. Анын чыгармалары кыздарга көп нерсени үйрөтөт. Музей бул үлкөн руханий орда болуп эсептелет.
Сондықтан бұл Музей ири руханий ордо катары саналат. Ошондуктан бул иш-чаранын өткөрүлүшү биз үчүн албетте маанилүү. Анткени арабыздан өткөн залкар инсандарыбызды унутпашыбыз керек. Ал эми музей болсо ошондой жалпыга белгилүү инсандарыбыздын элесин сактаган жайлардын бири. Мындан сырткары быйыл биздин музей өзүнүн 5 жылдыгын белгилеп жатат. Ошондуктан ушундай иш-чараларды биздин музейде байма-бай өткөрүүнү көздөп жатабыз. осындай іс-шаралар біздің музейде жиі өткізіледі деп жоспарлап отырмыз.